Ассаламу алейкум. Көпчүлүктү тынчтандырган олуттуу көйгөйлөрдүн бири бул черепный давление. Бүгүн дал ушул маселеде сиздерге керектүү болгон тастыкталуу маалыматтарды жеткирмекчимин. Ар бир эле адамдын башы ооруйт жана ар бир эле баш ооруга черепный давление деп диагноз кое бербешибиз керек. Анткени өтө көп себептерден улам ушул бизде баш ооруу болот. Жана черепный давление ушул баш оорулардын балким 5%-дан ашпаган гана бөлүгүн түзүшү мүмкүн. Калган 95% баш оорулар бул башка себептерден мээнин эле көйгөйлөрүнөн эмес, ден соолукка байланыштуу башка көйгөйлөрдөн улам деле баш оорулар катталат. Андыктан ошол катары сизге дагы бул диагноз коюлбайт, коюлган болсо деле ишенбей эле коюңуз. Алдыда мен сизге кененирээк ушул черепный давлениянын өзгөчөлүктөрүн айтып берүүгө аракет кылмакчымын. Черепный давление деген өзү эмне? Ошого ачыктык киргизип алайлы. Ушул мээнин мээ менен баш сөөктүн ортосунда суюктук бар. Мээ менен баш сөөктүн ортосунда суюктук бар. Мээни бардык тарабынан курчап турат. Аны биз ликвор деп коебуз. Ошол ликвор суюктугунун басымын биз ошол черепный давление дейбиз. Черепный давление деген бул оору деген эмес, ошол жердеги басым. Мисалы, кандын басымы болот го, нормада 139-дан төмөн, систолический, диастолический болсо 79-дан төмөн болот. 139 жогору жагы, төмөн жагы 79. Же андан аз болсо, анда сиздеги кан басым норма деп эсептелинет. Эгерде сиздеги ошол басым 140-тан жогору болсо өйдө жагы, төмөн жагы 80-ден жогору болсо, анда сизге гипертензический болезнь деген диагноз коюлат. Давление деген диагноз коюлат. Ошол сыяктуу эле ликвордун дагы давлениясы нормадан ашыкча болсо гана биз черепный давление деп диагноз коебуз. Анын басымы 100-дөн 200-гө чейинки водного столбада болот. Ушинтип белгиленет. Ртутного столба эмес, водного столба деп. Жана ошол ликвор суюктугунун өлчөмү туруктуу, орточо 1 литрден 4төн 1 көлөмдө болот. Мээни ар тараптан курчап турат. Жана ал суткасына жок дегенде эле 2-3 жолу жаңыланат. Мээде пайда болот. Кызматы мээни сырткы ар кандай таасирлерден коргоо жана аны азыктандыруу, ошол жердеги басымды дагы сактап туруу. Өтөдө айтканымдай, эгерде ошол басым 200-дөн аша турган болсо гана ушул диагноз коюлушу мүмкүн. Ошондо дагы бул өз алдынча оору катары каралбайт, кандайдыр бир оорудан улам пайда болот. Мисалы, мээде шик пайда болгон болсо, опухоль деп коебуз. Инфекциялык оору, менингит болгон болсо, пациент ошодо дагы ушул оору катталат. Анан травма болгон болсо, бирок алгачкы учурда эле аныкталат эгерде травма болгон болсоңуз. Анан эгер сиз 10 жыл мурда, 20 жыл мурда травма болгон болсоңуз, бул сизде черепный давление бар дегенди билдирбейт. Анан дагы эгерде сизде өнөкөт бөйрөк тарты болсо, өнөкөт бөйрөк тарты деген бул ошол кандагы ошол бөйрөккө байланыштуу көрсөткүчтөр жогорула баштаган, мисалы креатинин, мочевина, калий, фосфор ушулар көбөйүп баштаганда, же заарадан белок чыга баштаганда, заарадан эритроциттер чыга баштаганда, көбүрөөк лейкоциттер чыга баштаганда биз өнөкөт бөйрөк тартын коебуз. Жана ушул оорунун таасиринен улам дагы ушул черепный давление пайда болуп калат. Тилекке каршы ар бир эле пациент эмес, эгерде оору өтө күчөгөн болсо. Ошондуктан буга дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Ушундай ооруңуз бар болуп туруп башыңыз ооруса, сизге черепный давление коюлушу мүмкүн. Бирок бул оорулардын эч бири болбой эле сизде бир гана баш оору болгон болсо, анда черепный давление сизде жок. Эми черепный давлениядагы баш оору менен башка баш оорулардын кандай айырмасы бар? Мисалы, мигрен болсоңуз, ушу маңдайыңыз оорушу мүмкүн, чыкыйларыңыз оорушу мүмкүн напряжениядан. Же каракуш мээ жакта оору болот, көбүнчө кан басым жогорулаганда. Ал эми черепный давлениядагы баш оору туруктуу бир жерде эмес, баштын ар тарабында болот да. Анан ошол баштын ар тарабында баш ооруган үчүн деле черепный давление деп диагноз коюп койбойбуз. Башка дагы белгилери бар. Мисалы,
кулакта шум болот. Жана кулакта шум болгон ар бир пациентке деле бул диагнозду кое бербеш керек. Себеби шум дагы көп себептерден улам катталышы мүмкүн. Көздүн чанагында дагы оорусунулар болот. Сиздин көңүлүңүз азып кусушуңуз мүмкүн эгерде черепный давлениеңиз болсо. Кусуу негизинен ашказан ичеги ооруларына таандык белги, бирок айырмасы эгерде ашказан ооруп куссаңыз жеңилдеп каласыз, эгерде ушул черепный давление болуп куса турган болсоңуз жеңилдик бербейт бул нерсе. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар черепный давлениянын. Өдөдө айткан жалпы ошол белгилерди дагы бир ирет санап өтөйүн. Баш ооруйт, ар тарабы, көздүн айланасында оорулар болот, кулакта шум болот, жана кусуп турасыз анча-мынча, көңүлүңүз аза берет. Жана ушул белгилер боло туруп деле сизде бул оору болушу мүмкүн. Анткени башка эле ооруларда деле ушундай белгилер болот. Тастыкташ үчүн албетте адис менен кеңешкен туура болот. Эми кантип диагноз коебуз? Эң оболу окулистке текшерилип көрүш керек. Көздүн нервтеринде өзгөрүү болгон болсо дагы ошол ооруга күмөн пайда болот. Жана андан сырткары МРТ кылынат. МРТдан сиздин мээңиздеги көйгөйлөр тасталат дагы. Балким ошол текшерүүнүн негизинде дагы сизге ушул диагноз коюлушу мүмкүн. Жалпы жыйынтык боюнча. Жана ошого жараша дарыланасыз. Эгерде менингиттен улам баш ооруган болсо, анда ошого каршы антибактериалдык лечение болот. Эгерде опухолдон улам баш ооруган болсо, анын табияты аныкталат. Доброкачественный, злокачественный. Эгерде злокачественный болсо, операция кылыш керек болуп калат. Эгерде бөйрөктөн улам ушундай болгон болсо, анда балким ошол бөйрөктү жакшыраак дарылаш керек болуп калат. Жакшыраак көрүнүш керек болуп калат нефрологко. Анан эгерде травмадан улам болгон болсо, анда ошол баш ооруну жеңилдете турган дарылар колдонулат. Анан ошол заарайда турган дарылар дагы берилет. Анткени ошол жердеги суюктукту азайтыш керек болуп калат да, ликворду. Анан травма дагы өйдө да айтып өттүм, дайыма эле черепный давленияны пайда кыла бербейт. Өтө олуттуу травма балким пайда кылышы мүмкүн. Ошого көңүл бурасыздар. Негизинен айткым келген маалыматтарды сиздерге жеткирдим. Черепный давление бул өкүм эмес. Анткени бул диагнозду такташ үчүн көбүрөөк убаракерчиликтерди аткарыш керек. Бирок өзүңүз деле интуицияңыз менен, логикаңыз менен айтылган маалыматтарга таянып, үстүртөн предварительный диагноз деп коет. Ушул диагнозду өзүңүзгө койсоңуз болот. Бирок аны тастыкташ керек. Аны үчүн башында айткан ушул текшерүүлөрдөн өтүш керек болуп калат, адистер менен кеңешиш керек болуп калат. Ушунун негизинде гана чындап черепный давлениясы сизде бар болсо, анын келип чыгуу себебине карап туруп дарыланасыз. Анан ушул орунда башка эле диагноздор боюнча да айтып өтөйүн. Дайыма эле диагноздор ошол өзүн актай бербейт. Ар бир эле айтылган диагноз сизге өкүм боло бербейт. Кандайдыр бир өнөкөт диагноз сизде бар болсо, ал дагы ошол сиздин кыйналып жаткандыгыңызды, организм жабыркап жаткандыгын билдирбейт. Анткени оорунун, өнөкөт оорулардын эки учуру болот. Козгогон учуру жана айыккан учуру. Айыккандан кийин анын эч кандай сизге зыяны жок. Диагнозуңуз гана бар болсо, бул мисалы бир адам кандайдыр бир күнөө иш кылып абакка түшкөн болсо, ал жерден чыккан учуру болот. Ошого окшоп кетет да. Чыккандан кийин дагы ошону биз элде ар кандай ошол адамдар бар, жакшы адамдар бар, начар адамдар бар. Жана ошол начар адамдар анын ошол жактан чыкканын балким кандайдыр бир сырткы бир мамилеси менен деле билдирип турушу мүмкүн да. Өнөкөт оору деле ушундай. Айыккандан кийин сиз эч нерсе болбойсуз, жакшы эле жүрөсүз. Бирок ошол абакка жашап анан ал жактан чыккандан кийин дагы кандайдыр бир кылмыш кылып кайра түшүшү мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле
өнөкөт оору деле кандайдыр бир зыяндуу таасирден улам кайталанышы мүмкүн. Эгер өзүңүзгө жакшы карасаңыз, эч бир өнөкөт оору кайра сизди кыйнабайт. Мисалы өнөкөт бронхит, өнөкөт холецистит деп коелу. Өнөкөт бронхит жыл сайын кайталанышы мүмкүн. Эгерде сиз ошол гигиена эрежелерин сактабасаңыз, холецистит деле ошондой, гастрит деле ошондой, кайсы бир оорудан айыккандан кийин өзүңүзгө жакшыраак карап жүрсөңүз эле ал оору сизди кыйнабайт. Видеолорду көргөн адамдардын жарымынан көбү албетте катталуучу эмес. Ошол катталуучу эмес ушул видеону көргөн адамдарга мен катталып коюшуңуздарды суранат элем. Анткени бул өзүңүздөр үчүн пайдалуу улам жаңы чыккан видео сиздин YouTube каналыңызда, ушул өзүңүздүн баракчаңызда көрүнүп туруш үчүн подписаться дегенди басып коюшуңуз керек. Ошондо улам жаңы чыккан маалыматтарды көрүп турасыздар. Эми акырында айтарым, өзүңүздүн баш ооруңуз боюнча комментарийге жазып кетсеңиз болот. Жана сизге кандай диагноз коюлган, жана бул мен үчүн өтө бир кызыккан маселе десем болот. Эмнеден улам сизде ушул оору катталат, баш оору катталат жана канчаңыздарга ушул диагноз коюлган. Эгер сизге черепный давление диагнозу коюлган болсо, черепный давление менде бар деп жазып койсоңуз болот. Балким сизге жардамым тийип калышы мүмкүн. Сизде бул оору бар экендигин же жок экендигин тастыктап беришим дагы мүмкүн. Андыктан комментарийге өзүңүздүн оюңузду жаза кетиңиз.